Манас төрөлгөндөн кийин жер бетине түшкөндөн кийин Кошой атабыз, Бакай атабыз да көрөт да жер бетине жанып түшкөн. Анан Алтайды көздөйгөн түшөт. Экөө башка. Алтайга элге жыйын өткөрүп, ошондо ал жерге барып, ал жерден барып баягы тоодо илим алууга андан көрө береги ушул турган Манасты жалгыз алып жөнөйүн, кереметке өлөйүн, көктөн илим төгөйүн дейт. Көктөн жер бетинде жок да, биз ала албайбыз эч бирчи. Дүйнөлүк окуштуулардын баары айтып атат. Күндөн энергиясынан информация менен энергия бир, кандай маалымат келет экен биз билбейбиз дейт. Башка балким элдерде бардыр дейт. Ал Манасты айтып атышат да, бирок билбейт да чынында. Мен Бакай ташта отурганда бул нерселер айтылган. Дүйнөнүн бүт окумуштуулары кийин ушул жерге келет деп айтылган жер бар да. Себеби төзөгүн таап ушул жерден эме алыш мүмкүн деп. Мына тап ушуну айтып атабыз. Жалгыз эмес жөнөйүн, кереметке өлөйүн, көктөн илим төгөйүн, так ошондо береги, так ошонун баягы улуу кыргыз элиңдин баянын алып билгенде, аталардын ааламдан аянын алып билгенде, түп жагына киргенде, түбүнөн барып билгенде, баш жагынан билгенде, баш катасын ошондо баамдап алып киргенде, алмадай болгон башына акылды чындап түйгөндө, атаңдын көрү дүйнө оңдоп жолго киргенде, арам менен адалдын айырмасын билгенде, ак күч менен караны так ортосун бөлгөндө, ушул аалам дүйнөнү алакалганга салгандай алтын ала көргөндө, чырпыктай болуп ошондо чынар болуп өнгөндө, атаңдын көрү дүйнө бар кубатын берейин деп ошондо эри кошой алаканы салды эле, жамы журттун баарысы алакан жай ошондо ак батасын берди эле. Мына ошондо баягы азыр өзүң көргөн ак кула кунам болгон кез экен. Атаны окуй дүйнө мына ошондо эри кошой ак кулага мингизип, абакең анда ошондо мына ошондо береги өзүң көргөн кайлас тоодой тоо көздөй жүргүзүп, мына ошондо баягы эми айтып берейин, тең алам, кең аламдын өзүнөн, акыйкаттын өзүнөн башка атаң аруулар жайлап жүргөн кез экен дейт. Ал жерди ару аталар жайлач экен. Кайласты. Ааламдагы кайласка байлап жүргөн кез экен. Кече Нур элинин башында болуп турган чагында, агарып аткан таңда атаңдын көрү дүйнө ойсулата жер деген илгертеден бул жерге жаман адам келбеген, ою бузук адамга оодон илим бербеген дейт. Ааламдан илим бербейт дейт ал жерденчи. Ой бузук адамга берсе жер суун бар талкалайт деген сөз да. Басып адам көрбөгөн, кара күчтүн баягы айтканына көнбөгөн дейт. Кайласты айтып атат. Мына ошондо береги илгертеден кайласты аруу элин жердеген күн элдери төрдөгөн, аалымдар билишип, алым күргө киришип, улуулар билишип, улуу тоого киришип, ааламдагы акылды алмадай башка үйүшүп, мына ошондо баягы өзүң көргөн кайласка эң биринчи ким келген дейт. Олуяттан баягы кең ааламдан келгенде, ааламдагы илимди аалам эси ошондо олуяттанга бергенде, кайлас тоону жердеген атаңдын көрү дүйнө, андан кийин ким барган? Аруу элдин баарында алаш деген келиптир. Ааламдан илип бериптир. Кече күн элинин маалында бул үчүнчүсү. Күн элинин маалында атаңдын көрү дүйнө мунар деген барыптыр дейт. Улуудан илим алыптыр. Андан кийин береги кагылайын калай 40 узуңдун баарында кыргыз ата барыптыр дейт. Кылымдап илим алыптыр дейт. Андан кийин ким барган дейт? Абан кошой бул барган. Кайлас тоону жеңирде жердеген, капыстан адам жеңбеген. Улуу тоону жердеген дейт. Улуу кошой атаңды урушуп адам жеңбеген. Мына ошондо береги андан кийин ким барган? Эри кошоюң жетелеп, төтө жолду төтүлүп, эрен атаң шер манас, айланайын эр манас, кайран атаң көр манас. Мына ошондо бул барган. Эми айтып берейин, ошол кең Алтайдын четинде эрен манас, эр манас 5 жаш келгенде 7 жыл болуго, 12 келгенде кайрылып кайра келүүгө, кагылайын эр кошой кең Алтайдын боюнда ал кыргызга бергөө ак батасын алышып, эми жолго салышып, өзүн белдет ашып барат эренде, не бир деген жолдорду басып барат эри. Эр атаң, атаңдын көрү дүйнө жолдо бара жатканда ушул аалам сырларын
байкап барат эр кошой, ал манастай балага ар бир илимди чайкап барат эр кошой. Мына ошондо береги 60 күн жол экен, азабы мунун мол экен. Алдындагы мингени кагылайын кер кабылан, алгаш ойдун буурданы кайыптан бүткөн мал эле. Ай караңгы түнүндө күйүп турган шам эле кагылайын бууданы кумду чөлдө аяк куруп кетип суун ичпеген. Мына ошондо береги азапка такырып түшпөгөн эр манасты минген ак куладай бууданы кайыптан бүткөн будагы атаңдын көрдүнү жердин сырын чайпады. Атаң көрдү бир манас 5 жашы келсе да буулаланын сырларын этегине кирип чайпады. Кыскартып айтайын. Ушинтип илим үйрөтүшкөн дейт.